Борбор Азиядагы мамлекеттердин президенттери саммитке чогулушту. Борбор Азия мамлекеттердин президенттери кезектеги саммит үчүн Түркмөнстанга чогулушту. Алар Түркмөнбашы шаарында кызматташуу маселелерин талкуулашат. Президент Садыр Жапаров ал жака 5 августта жөнөп кеткен. Мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, жолугушууда соода, экономика, энергетика, транспорт, коммуникация чөйрөлөрүндөгү аймактык кызматташтык маселелери, коронавирус пандемиясына каршы күрөшүүдөгү биргелешкен чаралар талкууланат. Сапар алкагында Садыр Жапаров аймактагы өлкөлөрдүн лидерлери менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү да өткөрөт. Борбор Азия мамлекеттеринин президенттеринин саммитин уюштурууну Өзбекстан лидери Шавкат Мирзиёев сунуштап, алгачкы жыйын 2018-жылы Казакстанда өткөн, 2019-жылы Ташкентте уюштурулган, 2020-жылы Кыргызстанда өтүшү керек болчу. Бирок коронавирус пандемиясына байланыштуу жана октябрь окуяларынан кийин Түркмөнстан аны Ашхабадда өткөрүүнү сунуш кылган. Булак Азаттык. 7-чи президент болом. Чапалак Баатыр билимдүү адамдарды командасына чакырат. Чапалак Баатыр кайманаты менен таанылган Зарылбек Аликенов Супер KG порталынан өз кайрылуусун жалпы элге жеткирип коюуну өтүндү. Анда ал кыргыз эли колдоо берсе, келерки президенттик шайлоого катышаарын жана өлкөнүн 7-чи президенти болуу ниети бар экенин билдирди. Бул боюнча Зарылбек Аликенов өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына да жазып калтырган. О достор, эми чоң сырды силерге ача кетейин. Мен чоң саясатка аттанып жатам. Силер мени колдоп, коштоп берсеңер, Кыргыз өлкөсүнүн 7-чи президенти болоюн деген чоң максат коюп, аракет кылып баштадым. Буюрса Садыр Жапаровдон кийин өзүм аттанып чыгайын деп аракет кылып, азырдан күчтүү команда топтоп жаткан учурум. Ошого силер мага түрдүү жактан жардам бере көргүлө. Түшүнүктүү, акылдуу, билимдүү, патриот адамдарды командамда күтөм. Президент болгонго мага 2 гана жыл жетет. Эгер колдоп берсеңер, 2 жылдын ичинде Кыргыз өлкөсүн бутка тургузуп гүлдөтүп кетем. Бүт шаарда ылдам жүрүүчү метролор курулат. Коррупцияны жоюп, тартип жагын күчөтөм. Азырынча калган чоң сырларды ачыктабай турайын деп жазып калтырды ал. Ошондой эле Чапалак Баатыр мурдагы президенттик шайлоодон кийин Садыр Жапаровдун үйүндө конокто болгонун жана президентибиздин үй бүлөсү абдан жакшы адамдар экенин кошумчалады. Булак Аргумент KG.